Талас обласында 1984 жылкы жигиттердин ынтымак оюну өттү. Бул жолу мелдешти Айтматов районунун азаматтары уюштурду. Оюн Кызыл Адыр айылында болуп, облустагы 84 жылкы азаматтардан турган 13 команда катышты. Алар футбол, волейбол, аркан тартыш, кол күрөшү боюнча күч сынашты. Бул жерде өтүп аткан жалпы ынтымак оюну, ынтымак шеринеси Талас областынын 1984 жылкы жигиттер ортосунда өтүп жатат. Биз ушул Кыргыз Республикасынын жалпы 7 обласы биригип жакшы ынтымакта оюн өткөзөлү деп жазгамал сүйлөшүлдү эле. Ошонун негизинде бүгүн ушул жерде оюн өтүп атат. Оюндун максаты ошол футбол, волейбол, аркан тартыш, кол күрөш жана команда менен чуркоо. Анткени ушул оюндун түрлөрү Баткен областында Кудай буйруса ушул жылдын сентябрдын 23-нде өтмөкчү. Ошол оюндарга ушул жерде тандоо туруп өтүп жатат. Бүгүнкү оюнду өткөзүп жаткан ушул Кара Бура районунун жалпы 84 жылкы жигиттерине ыраазычылык билдирмекчимин. Жакшы жогорку деңгээлде өткөзүп жатышат. Баарыңыздарды ошол спортко чакырамын. Спортту сүйгүлө, спорт менен жашаңыздар демекчимин. 1984 жылкы ынтымак оюну өтүп атат. Ушу жакшы чоң деңгээлде ушу Кара Буранын жигиттерине да чоң рахмат. Ушинтип өткөзүп, башыбызды бириктирип, ушу не дейбиз, ынтымак оюну улана берсин. Баарыңарга жакшылык, спортту сүйгүлө демекчимин. Кызыл Адыр айылында Талас областынын 84-төрүнүн ортосунда ынтымак оюну өтүп атат. Бул канча 2-3 жылдан бери болуп келатат. Буюрса ынтымак оюну бүгүн область деңгээлде өтүп атат. Анан бүгүн бир эле оюн менен чектелбестен ортодо келечекте өзүбүздүн иш-чараларыбызды, пландарыбызды сүйлөшөлү деп чечтик. Буюрса келечекке жакшы оюлорду, пландарды коюп атабыз. Жакшы бир иш, сооп иштерденби же бир Талас үчүн бир жакшы нерсе жасап деген ойлорубуз бар. Ошонун баарын жыйынтыктап оюндан тышкары дагы оюн менен чектелбесем бир келечекте бир жакшы бир иш-чаралар өткөзүп салымыбызды кошобуз деп ойдобуз да. Оюндар жогорку деңгээлде өтүп, мыктылары тандалды. Жыйынтыгында 3-чү орунга Кара Бура командасы, 2-чи орунга Бакаята районунун Бакаята командасы ээ болду. Ал эми 1-чи орунду Талас районунун Жергетал командасы жеңип алды. Эми Талас областынын 84 жылкы азаматтарынын курама командасы түзүлүп, 23 сентябрда Баткен облусуна барат. Ал жерде Кыргызстандын жалпы 84 жылкы азаматтарынын республикалык ынтымак оюну өтөт.